Алтынай, бізде мындай деген сөз бар, егерде адам ийгиликке жеткisi келсе, сөз түрдө ата-энесинен бата алып, алардын ыраазычылыгын алгандан кийин анан ошол ийгиликке кадам таштаса, бул батыраак болот деген. Анан дагы ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле абдан маанилүү экен да. Мындайча айтканда, психологдор айтып коюшат эмеспи? Эгерде атаң менен мамилең жакшы болсо, бул финансылык ийгиликтерге жетишет. Жакшылап финансылык ийгиликтерге көбүрөөк жетишесиң деп. Энең менен мамилең жакшы болсо, жеке турмушуң жакшы болот деген сөз бар экен да. Туура айтасыз. Биз буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө да сүйлөшүп өтпөдүк беле, ушул бала менен ата-эненин ортосундагы байланыш тууралуучу. Анан азыркы учурда карап көрсөк, ушу баланын ата-энесине болгон таарынычы, бала чагында калган травмалар аябай көп кездешиптир да. Анан ошол ата-эне менен баланын ортосундагы болгон таарыныч ата-эне менен баланы бир экиге бөлүп коет экен да, ортосунда бир ажырым пайда болот экен. Анан кайра кантип ошону мурдакы абалга келтиришибиз керек, кантип ошол бала чакта калган таарынычтарды жойсок болот? Мына көрдүңүздөрбү? Бүгүн дагы биз абдан кызыктуу теманын алкагында сүйлөшөбүз. Ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле жана таарынычтар. Ошол таарынычтарды жоюу керекпи? Кантип жое алабыз? Биз менен болуңуздар. Эфирде аялдар аламы Арузат, саламатсыздарбы? Эфирде сиздер менен студияда мен Айнура Бекибаева, Алтынай Турарбекова жана ошондой эле бул жакта лайфхактар зонасында Медина Русланбек кызы. Психологдордун иликтөөлөрүнө таянсак, негизи көп учурда карылар жана балдар таарынышат экен да. Балдар баягы ата-эне эмнеге урушуп жаткандыгы түшүнбөсө деле, мындай көмүскө аң сезиминде таарыныч кала берет экен дагы. Кийин жашоосунда бир таасирин тийгизет экен да. Анан ошондой эле ошол эле учурда мына кара адамдар дагы бат таарынышат экен да. Алар дагы убакыт өткөн сайын балдардай болуп калат дейт да. Негизи эле биз келиңиздер, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени мындай жакшылап бир ушул теманын алкагында сүйлөшүү үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги спикер, бизнес тренер, коуч Алена Малабашева эжени чакырганбыз. Келиңиз, Алена эже. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз. Көргөтүңүз. Сизди студиябызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат. Негизи баягы көрсөтүүлөрүбүздө көбүнчө бала, үй бүлө темасынын алкагында сүйлөшкөнүбүздөн өткөн берүүлөрүбүздө баягы балдар кичине кезинен баштап эле травма алышат экен дагы, мындай бул ата-эне өзү жасаган травмалардын бири болуп калат экен да. Негизи баягы сиздин көп постторуңузда айтасыз да, ата-энеге ыраазычылык билдириш керек, ата-энеден бата алыш керек деп. Бирок келиңиз алгач сөздү негизи ата-эне менен баланын ортосунда мамиледен баштасак. Ата-эне деген ким, бала деген ким, алардын ортосунда мамиле кандай болуш керек жана ошондой эле бул мамиле канчалык деңгээлде маанилүү? Рахмат. Кутман күнүңүздөрүн урматтуу телекөрүүчүлөр. Кудай буйрса бүгүн ушул теманын алкагында абдан жакшы маек түзүп беребиз деген ойдомун. Баардыгыңыздар ыраазы болуп, абдан жакшы маалыматтарды аласыздар. Аябай сулуу сонуңуздардын арасында. Чоң рахмат. Абдан жакшы маек болот бүгүн. Абдан жакшы туруу болду. Бул ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле, байланыш, таарынычтар бул менин абдан жакшы көргөн темам. Бул теманын тегерегинде мен 5 жылдан бери иштеп келатамын. Ушул убакыттан пайдаланып мен өзүмдүн насаатчыма ушу темалардын баарын мен окуткан насаатчым Арсланбек Кененбаевга терең ыраазычылык билдирип коемун. Себеби Кыргызстанда ушул теманы биринчи жолу көтөрүп чыкты да. Ошо 5 жыл бул абдан маанилүү темалар. Өтө маанилүү тема. Бул тема такыр көтөрүлө элек болчу. Көтөрүлгөндө деле мындай ачылган эмес да, өтө мындай ачылган эмес. Ошондуктан мен насаатчым аркылуу ушул теманы аябай казып эле окуп атам. Түгөнбөй өткөн бул такыр бир теманы ошо 5 жылдан бери окуп атам. Негизи бизде болгону 40 эле мүнөттө, биз 40 мүнөттө деле бул теманы баягы толук ойун ачып бериш мүмкүн эмес, бирок ошончо дагы баягы токотер жерлерин айтып, токотер жерлерин айтып берем. Ошо мен могу бакты алып жүрөм да, дайыма өзүм тренингдер өткөндөчү бул бакты көргөндө баардык ата-энесин эстешет, ата-эне балдарын эстешет. Бул бак мындай жакшы түшүнүк бере алат да. Элдерге жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен ата-эне ким экен, бала ким экени жөнүндөчү. Анан өзү дагы ошо биздин тренингдерибизде ата-эненин багы деген бар, родовой
родовой же болбосо тектин багы деп коебуз да, родовой дерево деп коет. Аны интернет булактарында азыр көп адамдар эле миллиондогон булактардан көрүп атышат, көптөрү тартып атышат, ошо трендтерге барып атышат. Ана мен ушул бакты дайыма алып жүрөм да. Бул бак мына бизде ошо ата эне менен болгон, ата эне ким, бала ким деген суроого жооп бергенге абдан сонун мисал да. Мисал үчүн мынакей Айнура сиздер алайын, мына сиз бул жердесиз да, өзүңүз бул жердесиз. Анан сиздин ата энеңиз бул эки тамыр. Бир жагы атаңыз, бир жагы энеңиз да. Анын да ата энеси бар. Сиз аны билсеңиз деле, билбесеңиз деле, ата энеңизди билсеңиз, билбесеңиз дагы, анын да ата энеси бар, анын да ата энеси бар, анын да ата энеси бар. В общем, 7-чи поколенияга чейин, 7-чи текке чейин, 7 атабызга чейин ушакта ата энелери бар да. Ошонун баары ылдый көздөй кете берет экен. Бул туурасынан кетет экен тамырлап, ылдый көздөй кетет экен тамырлап узунунан дагы. Анан эгерде тамырыңыз, сиздин тамырыңыз, эгерде туурасынан да өсүп атса, узунунан да өсүп атса, ал кандай өсөт? Ал деген сиз менен жакшы мамиледе болгондо өсөт. Мамиле деген бул жакшы баягы ата энени сыйлоо, алардын ыраазычылыгын алуу, батасын алуу деген тамырыңыз сиздики, сиздин тамырыңыз канчалык мындай күчтүү болуп, дагы бекем болгондо сиз бул жакта болуп аткан шамал болобу, бороон болобу, жана кризистер ар кандай, турмуштагы ар кандай бир кыйынчылык күндөр болгондо сиз былк этпей эле туруп турасыз. Ошондо өйдө жак гүлдөйт экен да. Мына туп-туура мынакей, ошону сразу элдер билишет да, мен бул жерде болсом, ата энем биякта болсо, анан бул жак жакшы болсо, тамыр жакшы болсо, анан тамырдан кетет да. Тамырдан баягы жердеги баардык минералдардын баардык тамыр аркылуу өдө көздөй кетет да. Кальций, фтор, цинк, анан железо дегендер бар, эми витаминдердин баардык. Бул өсүмдүккө керектүү. Анан жерден, топурактан алып берет да. Анан бул жака бергенде бул өсөт экен, гүлдөйт экен, бүрдөйт экен, жемиш берет экен. Анан дайыма бекем туруп турат экен. Бекем туруп турат экен. Мына ушул ата эненин мамилеси мына ушул бакка эле салыштырсак болот да. Анан эми кандай маалда ата эне менен мамиле жок болуп калат, ата эне жок болуп калат. Анда бул тамыр такыр эле жок болуп калат да. Тамыр менен экөө кыркылып калат. Кыркылып. Анан бул тамыр өзүнчө эле калат. Ал күтө берет, баягы качан менин багым келет болду экен депчи, мага кайрылат болду экен деп тектерибиз. Бул бак болсо өзүнчө эле биякта өзүнчө эле бөлүнүп калган сыяктуу да. Анын тамыры жок. Ошондуктан көпчүлүк убакта трендтерди убагында көнүгүүлөр бар да, ошо өзүңөрдүн багыңарды тартпа дегенде ата энесине баягы таарынычтары бар, байланышпагандар тамыры жок тартышат. Потому что подсознанияга жазылып калат да бүт баары. Ата эне менен болгон байланыштын баары жазылып атат дагы, ошол подсознаниеда эмне болсо эле ошону сүрөткө тартышат. Ошондо такыр эле бул тамыры жок эле бактар тарта беришет да. Кимдер тиги баягы катышып байланышып жүрсө, алар тамыры менен тартышат. Биз азыр мисалы ушул бак менен түшүндүк да, негизи ата эне менен баланын ортосунда канчалык деңгээлде маанилүү да байланыш. Бирок бул идеалдуу картина, эгерде мындай тамыр жакшы болсо, анан кийин үстү жак бүрдөп гүлдөйт экен. Эгерде баягы биз көп эле учурда угабыз да, травма алган балдар кичине кезинен баштап ушунчалык бир зордук, зомбулук көрүшү мүмкүн ата энесинен, же болбосо мындай туура эмес мамиле көрүшү мүмкүн. Алар кантип бүрдөп, кантип гүлдөй алат? Ошол аябай биздин азыркы коомдо өтө мындай оорулуу жерде, больной жер деп койсок болот, ооруган жерибиз ошол деген аябай катастрофа убагында катастрофа болуп атат да. Себеби биздин бул Советтер Союзунун убагында, баягы постпростата болуп атканда перестройкага чейин биздин ата бабалардан келген тарбияны аябай көбүрөөк алганбыз да биз. Анан перестройканын убагында мигранттар башка мамлекеттерге кете башташты, баягы үйдөн уккан, ата энебизден уккан сөздөр азыраак болду, башка жактагы окууларды, билимдерди алганыбыз көбөйдү. Анан мындай адам деген кайсы чөйрөдө болсо ошол жакты көздөй дагы мындай ошо чөйрөдөн да көп нерсени алып калат да. Ошентип баягы ата энеге болгон мамилелер, биздин жети атабыз жөнүндөгү маалыматтар, ошолордун баары тең жоголуп кеткен сыяктуу болуп кетти да. Аз да, өтө аз маалыматтар. Анан монда ойлошот да көбүнчө, мен азыр чет мамлекетке барам дагы, анан акча табам, мен өзүмдү өзүм көрсөтөм, ата эне менен урушуп кетет, көбүнчө эле мигранттардын көпчүлүгү менде мындай личный консультацияга келишет, өзүмдүн жеке баягы практикамда көргөн эме боюнча, жыйынтыктар боюнча мигранттардын көпчүлүгү эле ошо 50-60% ата энеге таарынган бойдон кетишет экен. Акча табам деп деле кетпейт экен. Таарынып анан кийин баягы өзүн өзү көрсөтөйүн дейт экен да. Ата энеден мындай запкы көрдүм, же жаман сөз уктум, менин адресиме бир жаман мындай таарынткан сөздөрдү айтышты, бирөө менен бирөөнүн баласы менен салыштырышты. Мен анда барып туруп силер жок эле барып акча таап келем дейт экен да. Ошондой убактарда бүт эле баягы провал, банкроттор менен бүтөт да андай историяларчы. Себеби бул тамыр жок, все равно Америкага барсаңыздар, кайсы мамлекетке барсаңыздар, бул тамыр жок, все равно жакшы жыйынтыктар болбойт. Анан кандай кылыш керек? Бул ошондо
биз мындай ата эне көпчүлүк убакта ата эне ким экенин вообще унутуп калып атабыз да. Унутуп калып атабыз. Бак жөнүн такыр унутуп калып атабыз да. Биз ата энеге айтабыз да, биз силердин убакта башкача болчу. Биздин убакта башкача болчу. Силер түшүнбөй атасыңар. Азыр заман деген башкача деп элечи. А бирок бул бак деген ал канча заман, кайсы заман болсо деле, бул бак ушул бойдон эле турат экен. Бул закон өзгөрүлбөйт экен. Буну буза албайт экенбиз бул закондучу. Биз кандай заман канчалык өзгөрүлсө деле такыр өзгөртө албайт экенбиз. Ошону биз билишибиз керек да. Ошону билбегенибиз бул жөн эле катастрофа да, мындай. Адамдын жашоосун, ааламдагы жашоону талкалап салганга барабар экен да. Потому что бул баягы Алладан келген законду бузганыбыз болуп атпайбы? Биз өзгөрткүбүз керек да ошо закондучу. Ал өзгөртпөйт экен. Биз канчалык кыйын болсок деле, ал закон өзүнүн билген закондорун жасай берет экен. Тартиптерин жасай берет экен да. Анан ал мындай өзүнчө бөлүнүп калганда, мындай элестетсеңиз, могу бак деген бир багы, бир сабагы түшүп калды. Тамыры жок эле түшүп калды. Тамыры жок эле түшүп калды. Анан ошон үчүн ал банкрот болот, ооруйт, ажырашат, акчасы жок болот, карызга батат, кредитке батат. Себеби бул жактан келген күч жок да. Витамин жок. Күч жок да, ал адамдын күчү жок. Ал энергиясы жок. Анан бир күнү анын баары түгөнөт, жана эме деп коет. Выгорание деп коет да, түгөнүп калат вообще. Энергиясы түгөнүп калат да, потому что баягы өзүнө берген энергиядан да ашыкча да. Мисалы үчүн 20 жашка келсе, ал 40 жашка чейинки энергияны алып таштайт уже. Анан 40 жашка келгенде ал соолуп калат. Ошондо кандай эмелер бересиз? Ошондо эми бул адам деген мындай өзү осознание кылыш керек да. Биринчи мындай бирөөнү бирөө алып барып эле, мындай сен деген ата энеңден ажырашып калыптырсың, сен ата энең менен байланышың жок экен, сен азыр мындай бириктиребиз деп айтканда болбойт да. Бул эми адам өзү түшүнүш керек. Өзү баягы созревать деп коет. Өзү бышыш керек да ошого. Алманы баягы гүлдөп атканда эле алып алабыз, биз алма кылып алгыбыз келет. Же гүлдөйлүк деле алма терип алгыбыз келет. Ошондон адам өзү бышып жетилип, осознание деп коет да, өзү адамдын аң сезими ойгонуп, анан бир бүтүнгө өзү келиш керек да. Өзү келиш керек. Мен эмне болуп атам? Бир күн отуруш керек, ойлонуш керек. Адам мен туура жолго баратамбы? Мен ушундай кыйналып атам. Эмне үчүн кредиттен чыга албай атам? Эмне үчүн карыздардан чыга албай атам? Эмне үчүн үй ала албай атам? Эмне үчүн чоң акчага чыга албай атам? Эмне үчүн менин бизнестерим кетпей атат? Эмне үчүн мен ажырашып атам? Эмне үчүн мен балдарым менен мамилем жакшы болот? Эмне үчүн туугандар менен? Деп өзү осознание болуш керек. Ошондо өзү кайрылат. Бирок ошону азыр түшүнбөй эле өмүрүнүн баардыгы түшүнбөй эле өтүп кетип атпайбы ата энесине болгон таарынычын. Анан ошону түшүнгөн күндө деле кантип башташ керек? Мындай ата энесине кайрадан барып кечирим сурайбы же? Ал ошол адам өзү даяр болмойнчо эч кимди эч кимди алып келе албайт. Ошон үчүн эгерде биз алып келе алсак, азыр тренердин баардык тең азыр укмуш кылып салмакпыз. Кыргызстандын баарын гүлдөтүп, бүрдөтүп, ата энелер менен өбүштүрүп, жытташтырып, кучакташтырып, бир сону кылып салмакпыз да. Ошон үчүн ал адам өзү жүрөгүнөн, өзүнүн жан дүйнөсү менен, өзүнүн акылы менен келмейинче эч ким эчтеке кыла албайт. Демек ошондо ата энесинин алдына барып кечирим сурап, же болбосо ошондой ата эне менен болгон байланыштын деле кереги жок, өзү эле мындай жан дүйнөсү менен, аң сезими менен эле кечирип койсо болот экен, таарынычты кечип койсо. Аны просто мындай осознание кылыш керек да, билиш керек биринчи. Мен ушул ата энемен азыр миллиондогон булактар бар да, туурабы? Мисалы үчүн кандайдыр бир өзүңдүн жашооңдо бир проблема болуп атканда, интернет булактарын ачып карасаң болот да. Ошондой суроону койсоң болот да. Анан түшүнгөндөр бар. Мисалы үчүн көп эле адамдарга биз тренинг өтүп атабыз да, мисалы үчүн келишет, баягы залда толтуруп отурушат, бирок ошонун деле арасынан деле бир 10% түшүнүп анан иш жасап баштайт да. Анан аракет кылып баштайт, баары аракет кылып баштайт да. Анан аракет кылганда бышат. Бир күнү түшүнөт, экинчи күнү түшүнбөйт, анан да кайра түшүнөт, кайра ошентип бул аябай оор процесс. Бул аябай оор процесс. Бир күнүн ичинде эле чечип чыкмаса бул аябай көп убакыт керек да. Буга аябай көп убакыт керек. Адам түшүнүш керек ошону, баардык баягы өзүнө берилген нерсени, сезимдердин баардыгы менен түшүнүш керек да. Ошондуктан бул ата эне менен байланышып, алар менен кечирим түзүү. Таарынычтын түпкүрүнө келе турган болсок, ата эне менен баланын ортосундагы таарыныч эмнеден улам келип чыгып атат? Ал бул деген аябай чоң тема да. Бул жөн эле билбейм, жылдап да ачылбай турган тема, бирок азыр биз телекөрүүчүлөрүбүзгө мындай кыскача айтып бергенге аракет кылалык да. Таарыныч деген бул мен миңдеген адамдар менен индивидуально иштейм да, жеке иштейм. Ошолордон көрүп отуруп, таарыныч бул түйүлдүктөн башталат экен да. Мен өзүм да таң калдым да. Мисалы үчүн мен жакында эле бир адам менен иштедим, бир жашыраак эле келин менен иштедим. Ал өзүн баягы подсознание жазылганын, ал мындай бир жеңил трансознанияда өтүп да. Анан ал балалыгынын бүт баарын тең подсознание жазылган. Ошонун бүт баарын өзү көрөт да, айтып берет. Эмнени көрүп атасың десем, мен
боюнда болдум дейт апамдын дейт, бирок апам кабыл албай атат дейт мени. Мен азыр боюмда болбош керек болчу. Жана нежеланный ребенок деп коет да. Мен азыр төрөбөй кое турсам болмок. Же болбосо баягы эрте үйлөнбөй эле, нике кыйла электе эле дагы боюна болуп калгандар болуп калат, ар кандай ситуация турмушта. А ошондой болгондо ойлойт экен, энеси кабыл албайт экен да. Энеси кабыл албай, мен мага азыр кереги жок болчу, мен азыр боюмда болбой кое турсам болмок. Кичине эртерээк болуп калды, бүттү кабыл алынбайт. Подсознание жазылып калат экен, таарыныч. Мени энем кабыл алган жок. Анан кийинки дагы бир этап бар, эми миң түрлүү менде кейстер бар да. Дагы бир түрү бар. Ал роддомдон баягы төрөлдү, бала төрөлгөндө эркек күтөт да. Бардык эркектерчи, бардык эркектер күтөт экен да. Анан ошо эркек күткөндө бүгүн эле мен бирөө менен иштедим. Мамам аябай кайгырып атат дейт. Эмне кайгырып атат десем, атам азыр келсе, кыз экен деп айтса, ал капа болот дейт. Ошон үчүн менин төрөлгөнүмө деле сүйүнгөн жери жок дейт апам. Атамды капа кылбамгы азыр. Апам ушул жерден даже уруш чыгарат, атам ушул жерден уруш чыгарышы да мүмкүн. Мени роддомдон чыгарбайт. Дагы келген да жери жок. Бул балага жазылып калып атат да ошондо. Баланын подсознаниясы. Ошондон бала деген ошол жанагы сүйлөй электе эле, жаңы төрөлгөндө эле биздин подсознаниябыз бүт баарын тең радиодой кылып эле жазып турат экен да, телевизордой кылып жазып турат экен да. Ошон үчүн биз подсознание дей беребиз го азыр. Ошо аябай модный сөз болбодубу? Мурун ал жөнүндө такыр сүйлөчү эмеспиз да, билчү эмеспиз ал жөнүндө. А чындыгында эле ошондой экен да. Азыр эле айтып өтпөдүңүзбү, бир келин менен иштешкем депчи, энеси боюнда болгондо каалаган эмес экен депчи. Анан кийин ошол келин менен иштешип аткан учуруңузду айтып берсеңиз, анын көйгөйүн кантип чечилди анан? Анан ал билбейт да, ал азыр мисалы үчүн ошол келин бүгүн 27 экен. Өзүнүн 3 баласы бар экен. Анан эмнегедир эле энеси менен атасы менен мамилеси болбойт да. Жакшы эле семья, үй бүлө экен, жакшынакай тарбия бериштир ата энеси, бирок эмнегедир эле ачыла албайт. Апасы деле ачыла албайт, атасын ачыла албайт. Апасы, атасы деле таң калат. Эмне болуп атат мындай? Колубуздан келишинче жакшы тарбия бердик, эмне болуп атат депчи. А тиги кыз деле түшүнбөйт. Мен ата энеме ыраазы болушум керек эле. Ыраазы болушум керек эле депчи. Анан ошондо баягы сүйлөшүшөт. Душалар менен сүйлөшүшөт да, сүйлөшүп анан айтып берет. Биз сени аябай жакшы көрөбүз. Биз ошол жанагы боюнда болгондо жоксо төрөлгөндө эле ошондо ойлогонбуз. А бирок сени көргөндөн кийин биз ушунчалык сүйүндүк. Анан биз өзүбүз кийин ойлодук. Эркек болбогону деле жакшы болгон экен. Бул кызыбыз аябай сонун. Бул кызыбызды деген баарынан жакшы көрөбүз. Деп сүйлөшүү аркылуу чечилет экен. Сүйлөшүү анан чечишет. Анан бири-бирин түшүнөт да. Ал мындай бир кичине бир тонкий неме деп коет да, легкий транс деп коет, жеңил трансляция өтөт да. Ошо процесс. Бирок кийинки да этаптар бар. Андан кийинки этаптар бар. Бирок ошол этаптар менен эле анан таарыныч неме келет. Баягы кечирим келет бири-биринечи. Кечирим келет, бири-бирине бата берип, анан жакшы мамиле болуп калышат да. Сүйлөшүү менен терапия болот экен да. Сүйлөшүү терапия болот. Амына карасаңыз, бул бул баягы аң сезимде, көмүскөдө калган таарынычтардын бир мисалы болду да, баягы. А мисалы билип жасалган таарынычтар, мисалы ата эне балага кандайдыр бир зорлук-зомбулук же урушуу башкача бир. Мен азыр ушул аябай сонун суроо болду Нура. Мен ушул эфирден пайдаланып, мен ата энелерге кайрылып берем да. Ушул жеке иштеген иштеримден кийин ата энелерге аябай таң калам да. Чындыгында эле биздин жанагы немецтердин деле кереги жок экен да. Бизге немецтерден дагы жаман ушул ата энелер бар экен да. Мисалы үчүн дагы бир кейсинде айтып кетейин. Бир кыз айтты да, мен атам бизге аябай жакшы мамиле жасаган дейт да. Аябай жакшы мамиле жасаган, кыздарга аябай жакшы мамиле жасаган, энебизге да аябай жакшы мамиле жасаган дейт. Бирок биздин эркек бир туугандарымды дейт, биздин көзүбүзчө сабачу дейт. Ушундай канжалап дейт, мындай кан үйдүн баары кан болуп калганга чыккан. Бизди карап турчу дейт да, билбейм эмне үчүн ошондой кылчу, же кыздарды коркутчу, мындай силер дагы ушундай болуп калышыңар мүмкүн деп коркутчу. Анан ушундай эми өтө мындай коркунучтуу көрүнүштөр да. Өзүнүн эле баласы, жакшынакай эле, анчалык зомдук эмне кереги бар. Мисалы үчүн кыздарды деле бир кыз айтып берди, мени мындай атам мага жини келгенде чоң тазикке суу куюп алып туруп, анан ошо башымды сууга салчу дейт да. Негизи бул кыргыздын эле да, оор темалар, өтө оор темалар. Анан дагы бир кейсим бар, менин аябай жүрөгүмдө калган, ошо эстеп калган кейстеримди айтып атам да силерге. Ал болсо айтат, бизге ата энебиз жакшы жашады дейт. Балдарына да жакшы мамиле жасады дейт. Бирок
өзүнүн ата энесин сабачу дейт да. Биздин көзүбүзчө өзүнүн ата энесин сабачу. Мына бул болсо баягы билип жасалган травмалардан экен да. Мына азыр биз кыска тыныгуудан кийин ушул травмалардан кантип арылууга биринчи кадамдар, ушундай тааныштан арылууга биринчи кадамдар тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар, кыска тыныгуудан кийин жолугушабыз. Чындыгында таарыныч бул оору. Эгерде сиз кимдир бирөөгө таарынсаңыз, анын себебин айтпастан эч качан ичиңизде сактабаңыз. Анткени үндөбөстөн ичтен таарынуу бул сизге кандайдыр бир өнөкөт ооруларды алып келет. Негизи эле таарыныч бул жаш бөбөктөргө тиешелүү болгон сезим. Эгерде кичинекей бала өзүнүн ата энесине бир оюнчукту же бир буюмду алып бериңизчи деп суранса, ал ата энесинин жагдайын, анын каражатын, же болбосо анын колунда барбы, жокпу, анын себептерин түшүнбөйт. Ошол себептүү ал бала бат эле таарынып калат. Көрдүңүзбү? Таарыныч бул бири-бирин түшүнбөстүктөн, же болбосо бири-бирине ишенбестиктен, анын абалына түшүп көрбөстөн бул таарыныч болуп эсептелинет. Азыр мен сиздерге таарынычтан арылуу жолдорун айтып берем, аны көрсөтүп берейин сиздер үчүн. Биздин бир топ эксперт тренерлер дал ушундай лайфхактарды колдонушат. Анда эмесе бул жөнөкөй эле бир блокнотту аласыз дагы, анын ичине сиз убагында айтылбай калган, өзүңүздүн көңүзгөңүздө сакталып калган таарынычты жазасыз. Мисалы үчүн, эгерде сиз кимдир бирөөгө таарынсаңыз, ошол адамга убагында айтылбай калган сөздү блокнотко жазасыз. Бул сөздү жазгандан кийин сиз сөзсүз түрдө ал баракчаны өзүнчө айырып аласыз дагы. Бул баракты экиге бүктөп, андан кийин айрыйбыз. Бул баракты айыргандан кийин, бул баракты биз жөн эле сууга таштап койсок болот, же болбосо аны өрттөп салсак болот, же жөн эле таштандыга салып койсок болот. Мына ушундай көрүнүштөрдөн өзүңүздүн дөпкү ички таарынычыңыздан, айта албаган жүрөгүңүздө өйүп турган таарынычтан дал ушундай жол менен чыгууга болот деген биздин бир топ эксперттердин лайфхактары бар. Азыр мен биздин конокко суроо бергим келип турат. Мен сиздер менен коштошпойм. Алдыда дагы жолугабыз. Биздин конокко мындай суроо бергим келип атат да. Мен азыр көрсөткөн экспериментти биздин бир топ эксперттер кайталатып көрсөтүп турат да. Бул канчалык деңгээлде ишке ашат жана канчалык деңгээлде туура деген. Жакшы суроо болду, Медина аябай өтө олуттуу суроо. Бул дагы көп адамдардын, биздин көп көрүүчүлөрүбүзгө өтө кызыктуу да. Мен дагы бир нерсени кошуп кетейин дедим, азыр эсиме келип кетти да. Таарынуу бул көбүнчө балалык сезимден чыга элек адамдарда болот да. Мисалы үчүн таарынуу көп эле адамдарда 30га чыккан деле адам кээде таарынат, 40ка чыккан деле адам таарынат. Анан карыганда дагы мынтип айтпайбыз го, карыганда дагы кичинекей баладай болуп калат экен, таарынат экен деп коебуз го. Ошол жана кичинекей балалык сезим болуп калат да. Бала таарынат да, таарынуу деген өзү бул чоңдорго тиешелүү эмес да. Аны экиге бөлүп коебуз да, мындай балалык абал, жосо чоңдордун абалы деп коебуз да. Взрослое состояние, детское состояние деп коебуз да. Ошо балалык сезимде гана болот да таарынуу. Мына таарынган балдар көчөдө ойноп жүрүп эле, таарынып эле, урушуп эле, кайра эле сүйлөшүп элет го. Так эле ошондой эле да. Ошо балалык сезимден өтүш керек да. Балалык сезимден өтүп, анан чоң состоянияга өткөндө, анан ал билет, ойлонот да, эмнеге таарындым мен? Мен таарынганым туурабы, туура эмеспи? Ал өзү анализ кылат да. Ал адам өзү анализ кылат. Ошол жанагы чоңдордун состояниясына өтүш керек да. Анан менин таарынганым туура болду, бул таарынганым кимге пайда алып келет, кимге зыян алып келет? Эгер менин таарынып атканым мага зыян алып келсе, менин жашоомдо, менин акчама зыян болуп атса, менин үй алганыма, менин акча тапканыма, менин карьерама, менин ден соолугума, менин үй бүлөдөгү байланыштарым баарына мага зыян болуп атса, анда бул таарынычтын мага барбы же кереги жокпу дейт да. Бул жанагы чоң адамдар ойлонот. А кичинекей адамдар болсо аны ойлоно албайт да. Ойлоно албайт. Ошондуктан канчага чыкса деле адам эгер таарынып атса, анда ошо балалык состояниядан чыга албай атат. Абалдан чыга албай атат да. Бул дагы бир себептери да.
Алена эже жанакы сурообузга кайрадан кайрылсак, баягы тынууга чейинки берилген суроо. Сиз жанагы кейстер тууралуу айтып кеттиңиз. Ата-энелер тарабынан таарынган балдар анан кийин негизде кадамдардан баштайлычы, кантип ушул жагдайдан чыга алышат. Кантип ата-эне менен кайра мамилени баштай алышат. Бул аябай өтө чоң процесс. Өтө чоң процесс. Бул көп адамдар үчүн бул кадамдар өтө эле оор, даже ушу кадамдар жасай албай калышат. Жасай албай деле өмүрдөн өтүп кетишет да. Ошондуктан бул адамдын мындай бир атай техникаларды колдонуп, анан бул өтө профессионалдуу жолдор менен чыгара албаса, техникаларын айтып бериңиз анда. Мисалы үчүн медиа айтпадыбы азыр, кагазды айырып. Эми мындай да, бир абалдан чыгыш үчүн биз ар кандай методдорду колдонушубуз керек да. Баягы чыккан сайын, чапкан сайын көз чыкпайт деген сөз бар го. Ошондуктан көп эксперттер бар да, көп булактар бар. Ошолордун баардыгын эле көрө беришибиз керек, пайдалана беришибиз керек. Тегинисин да көрүшүбүз керек, мунусун да көрүшүбүз керек. Бирөөнө болбосо, бирөөнөн чыгат. Мисалы үчүн илт адамдар деле канча жолу баягы ийгиликке кадам таштап, алардын көпчүлүк убактары мына Эдисон мисалы үчүн 10.000 жолу лампочканы күйгүзөм дептир да, анан 10.000 жол деген эле жеткен. Ооба. А биз сиз өзүңүздүн техникаңыз бар да? Мен өзүмдүн техникам бар. Техникаңыз менен тааныштырып кетпейсизби? Бул техникамды дагы мен пайдаланып атканыма 1 жылдын жүзү болду. Бул техниканы дагы аябай катуу өзүнө күчүнө киргизгениме 1,5 жылдай эле болуп калды да. Анда мен өзүм түшүнүп баштадым, эмне аябай көп нерсени түшүнүш керек болуп калды да. Бул техникага мен насаатчым да жок болду. Бирок жакшы ушу жөнүндө маалыматтар мен насаатчым болуп калып дагы мага жардам берип атышат. Бирок именно ушул мени басып өткөн техникаларды мындай жасаган адамдар почти жок койс экен да. Бул мындай түшүндүрүп берейин сиздерге жалпак тил мененчи. Бул адамды операция кылганга барабар да. Мисалы үчүн мага келген адамдар жана реанимацияга түшө турган абалда келип калышат да. Жан дүйнөсү. Биз баягы реанимацияга биз ооруп атабыз дегенде биз денебизди гана карайбыз да. Денебиздин баягы абалын карайбыз. А биздин жан дүйнөбүз бүгүнкү күнү биздин жан дүйнөбүз жабыркап атат да. Ошондо сиз эмне кыласыз? Анан азыр иреттеп айтып берейин. Убакыт жетпей калат деп коркуп атам да. Жан дүйнөбүз жабыркап атпайбы? Анан жан дүйнөнүн мен өзүм айттым го, мен жан дүйнөнүн врачымын депчи. Ошондуктан жан дүйнө менен сүйлөшөм да мен. Адамдын жан дүйнөсү менен сүйлөшүп, анан жан дүйнөсүн операция кылып чыгам. Демек ар бир адамга индивидуалдуу түрдө жөнөкөй сөз менен айткандачы, жан дүйнөсүн ар бир сөзүн, ар бир кыймыл аракетин, кайсы жашта кандай болду эле, ким менен болду эле, эмне болду эле, ошол жерде ким эмне деп айтты эле, ошондо ким эмне деп ойлоду эле, ким эмне деп кабыл алды эле. Мына ушунун бүт баарын баягы ийне жийине чейин айтып отурганда, анан адамдын жан дүйнөсү ачылат да. Жан дүйнөсү ачылып, анан подсознаниядағы даже эстелбей калган, даже өзү түшүнбөгөн нерселердин бүт баары чыгат да. Себеби бул память бар да баары бир. Ал просто аны чыгарыш керек да. Чыгарганды билиш керек. Ошондо чыгарган анан улам келет, анан келип отуруп, анан таарынгандардын баарын тең переговор деп коет да, переговор. Биз деген кандай эле бизде тегерегибизде проблемалар болгондо, проблема деген жок да өзү. Любой ситуациялар эле да. Ситуация менен проблема деп алабыз да. Ошо ситуациялардан чыкканга переговор кылыш керек. Ата-эне менен переговор кылыш керек, бала менен переговор кылыш керек, аял күйөө менен переговор кылыш керек, сотрудниктер менен переговор кылыш керек да. Ошондо эле мен ошол өзүнүн душасы менен эле адамдын өзү менен өзүнүн душасын, анан атасынын душасы, энесинин душасы менен эле переговор жүргүзөм. Сүйлөшүүлөр жүргүзөм да. Демек, ошо сүйлөшүүлөрдүн аркасы менен бала кездеги таарынычтарын жеңе алат экен, ошолорду кечире алат экен. Түшүнөт да ошондо. Бирок бул сиздин жардамыңыз менен болуп атат да, адам жалгыз өзү эле чече алабы? Жалгыз такыр чече албайт. Бул жалгыз чечкенге мындай да, адам өзүн өзү операция кыла албайт да. Өзүнүн жан дүйнөсүнө өзү кол салып алып чыга албайт да. Ошондуктан сөзсүз жана доктурлар мисалы үчүн даже врачтар дагы өзлөрүн өздөрү операция кыла албайт да. Операция кылган хирург дагы башка врачка кайрылат да. Ошол сыяктуу эле. Ошон үчүн бул аябай өтө оор процесс. Өтө оор процесс, өтө жоопкерчиликтүү процесс. Муну иштеш аябай көп убакыт талап кылат. Мен бир адам менен 3-4 саатка чейин иштейм. Кээде 5 саатка чейин иштейм, бир эле отуруп. Ошентип баягы унуткандан кийин, таарынычтарды кечиргенден кийин кандай жыйынтыктар болот экен? Өтө ыкмыш жыйынтыктар. Өтө ыкмыш жыйынтыктар болот. Мен ар бир өзүмдүн баягы келген угуучумдун жыйынтыктарын укканда ыйлайм да, ыйлайм. Сүйүнгөнмөн ыйлайм да. Аябай себеби баягы адам бири-бирин түшүнгөндөн кийин түшүнбөй эле таарына берет экен да. Анан түшүнгөндөн кийин баягы сүйүү келет да, уже баягы таарыныч деген бир жерге отуруп алат да, органдарга отуруп алат. Мисалы үчүн кекиртекке келип отуруп алат. Организмде кандай бир мындай
оорукчан жерлер болуп калат, слабый жерлер болуп калат да, алсыз жерлер болуп калат. Бирөөнүн бөйрөгүнө барып отуруп алат, бирөөнүн өпкөсүнө барып отуруп алат. Ал энергия. Ошодон улам Ал энергия да оорулар ошондон пайда болот. Ошон жана психосоматика деген ошо да. Психосоматика, мен ошон үчүн мен өзүмдүн 20га жакын сертификаттарым бар. Анан ошонун акыркысы ошо психосоматика боюнча өттүм да. Анан ошол окуудан кийин дагы ушул таарынычтар менен кетирүү аябай мындай өтө жогорку сапаттагы техникаларды пайдаланып атам да азыр. Ошондон баардык техникаларды пайдалана бериш керек. Баягы балалык чактагы ата эне менен баланын ортосундагы байланышка кайткым келип атат. Анткени мен өзүм дагы 2 баланын энесимин да, анан учурда кичүү баламды ата энем карап берип атат да. Эми убактылуу 2 айга, 1-2 айга карап берип атат. Анан мен деле тыштагым келген жок. Мындай кээ бирөөлөр болот да, баладан баш тартып таштап коет да. А кээ бирөө болот жашоо шартынан улам башка бирөөгө каратып бергенге мындай мажбур болот да. Ушул учурда мисалы мен балам менен болгон мамилем кандай болот? Ар бир эфирдин алдында аябай бир ойлонот да. Андан кийин травма алып калабы менин балам деп коопсуз. Аябай. Алтынай, бул деген бул сенин эле проблемаң эмес, бул бүт кыргыз элинин проблемасы, бул кыргыз элинин трагедиясы. Сен азыр абдан бир глобалдуу суроону бердиң. Бул деген бүт кыргыз элине таандык. Себеби сен баягы 2 айга эле чыдап кетсең, биздин кыргыздарыбыз, кыргыз балдар, жигиттерибиз жылдап таштап кетип атпайбы азыр? Мигрант болуп кетип атышпайбы? Бул өтө чоң проблема. Бул деген катастрофа. Катастрофа. Биз деген келечекте азыр жашоого агрессивдүү, таарынычы өзүнөн дагы чоң, аябай ачуусу бар, жүрөктөрүндө бир кектер бар, жашоого болгон таарынычтары бар. Ошондой азыркы учурда мен кичүү уулумдун мага болгон таарынычы калып калабы деп ойлойм да. Сөзсүз ал бир күн дагы. Бир күн дагы ал 1-2 ай эле эмес. Сен өзүңдү жооткотуп атасың, мен 1-2 ай эле депчи. Ал бир күн дагы. Эми бул учурда 1-2 ай өткөндөн кийин мен кандай кылышым керек анда? Ошондо өмүр бою калып калабы балам? Аны менен сүйлөшүш керек. Бала менен дайыма сүйлөшүп туруш керек. Жакшы көрөрүмдү айтып, Баягы жибитип, ошол жанагы ошондо мындай чыкпай калган эмоциялар болот да. Ыйлабай калган ыйлар болот да. Невыплаканные слезы деп коет, непрожитые эмоции деп коет. Ошолор калып калат. Мышцалар да калып калат. Мо денеде именно дененин арасында клеткалар калып калат да. Анан алар деген ал мындай да, ошол таарыныч кирип кеттиби, киргенден эле ал адамдан таарынычтын толкундары чыга баштайт. Аурада именно толкундар, вибрация. Именно таарынычтын вибрациялары чыга баштайт да. Ал анан тарта берет, как магниттей болуп тарта берет. Аны тиги эжеси тарынтат, анан мугалими тарынтат, анан кайнатасы тарынтат, анан кайненеси тарынтат, анан ушинтип элечи. Сотрудниктер тарынтат, кошунасы тарынтат. Ошо таарынычтын эле вибрациясына жүрө берет. Албай өзүнүн туугандарын тартып келет. Магнит бар, подобное притягивает подобное деп коет да, тартылуу күчү. Тартылуу күчү иштейт да, биз аны түшүнсөк түшүнбөсөк деле иштейт да. Ошентип далаң таарыныч бир эле ошол жана сиз 2 айда калтырган таарынычыңыз ошол эле алып келе берет. Себеби ошол толкундан турат. Анан чыгып турат. Демек тезирээк улум менен сүйлөшүп, тезирээк түшүндүрүп айтып ошону кетиргенге аракет кылыш керек. Переговор, улуңуз менен переговор жүргүзүшүңүз керек да. Ал мен эмне үчүн ушу темага бирок ал кичинекей да. Жок, биз ойлойбуз да. Алтынайдын баласы 1,5 эле жашта. Анан көбүнчө айтабыз да, ал билбей деле калат деп, чоңойгондо билбей деле калат. Түйүндүктөн билип атпайбы Алтынай? Түйүндүктө билип атпайбы уже? Демек баары эс тутумунда сакталып калат экен да. Сакталып калат ал. Бирок аны деле жок кылса болот экен. Ушул жери мага аябай жакты. Ооба, баардык нерсе менен иштесе болот да. Иштесе болот. Алтынай өзү эле иштесе болобу бул нерсе менен? Өзү иштесе болот. Аны өзү эле иштесе болот. Өзүм эле ошо баламдын таарынычын жеңсем болот. Ооба, сен балаңа түшүндүрүп айта беришиң керек. Ал бала мисалы үчүн мындай да, биз айтабыз го, орустар деген кичинекей балдар менен чоң балдар да эле сүйлөшө берет деп коебуз, А биз болсок к, па деп ушинте беребиз го, ага тийбе, ал бө депчи. А орустар айтат, ага тийбе, ал түшүндүрүп берет, бүт баарын чайнап түшүндүрүп берет го, а бала түшүнөт. Ошон үчүн биз да балдар менен кадимки эле сүйлөшүшүбүз керек. Чоңдордой эле сүйлөшүшүбүз керек. Психологдор айтып коет го, эне эмнени ойлоп атса, бала дагы ошону сезет депчи. Мисалы мен азыр ушул жерде туруп алып, балам таарынып атабы деп ойлоп атам да, анан балам таарынат экен да, чындап элечи. Андан кийин мен мисалы азыр бул жерден балам мага таарынбайт, же болбосо ушундай позитивдүү ойлорду ойлосом, андай болбойт, Ооба. Ал 16 жашка чейин сиздин абалыңыз балага берилет. 16 жашка чейин, анан 16 жаштан сепарация деп коет. Демек энелер дагы, ата эне дагы өзүнүн оюн оңдошу керек. Балдардын 16 жашка чейинки ооруган балдардын бүт бар состояниясы энесинин состояниясы. Энеси кандай абалда болсо,
ошентип айтабыз го жанагы боюнда барда сүйлөшкүлө, ыраазычылык айткыла, анан балдар менен сүйлөшкүлө деп айта беребиз го. А биз мынтип эле айтып коебуз да, бизде бир кыргызда аябай бир эме бар, кызык нерсе бар да. Биз мынтип беребиз, капуста аябай жакшы дейт, витамини көп дейт, бирок капуста жебейбиз да. Бала менен сүйлөшүш керек дейт деп коюп бирок сүйлөшпөйбүз да. Ошон үчүн керек дейт эмес, сүйлөшүшүбүз керек да. Түйүлдүктөгү пайда болгон балдар, боюна болгон бала, анан төрөлгөндөн кийин баланын жашына карабашыбыз керек. Сүйлөшө беришибиз керек. Мисалы үчүн мен бир эмени мындай. Мен аябай эсимде калганда, мен Америкага 5 жолу бардым да. Анан бардык Американ шаарларында менен болуп, анан ушу балдар жөнүндө көрдүм да. Америка биз ойлогондой эмес да. Америкада аябай көп балалуу үй-бүлөлөр бар да. Анан балдары менен путешествие кылып эле жүрө беришет да. Самолетто жүрө беришет, аэропорттун ичинде жүрө беришет. Кичинекей балдар такыр илебайт да. Такыр илебайт. Кытайда болдум, канча жыл, 15 жыл Кытайдар менен иштедим. Анан алар самолетто алып жүрө берет. Кытайлар деле биз ойлойбуз бир эле бала экен деп. Жок, алардын да 5-6 балалуу күйөөлөр аябай көп да. А биздин кыргыздар менен мен Ошко чейин түшүп барам. Ошко чейин илеп барат балдар. Себеби эмнеде? Себеби энесинин состояниясы. Энеси аябай тревожный, энеси стрессте, энеси депрессияда, энеси таарыныч, энеси капа. Демек баланын ыйлак болгону дагы энеси кредитте. Бүт эле ошол. эненин акыбалынан. Ошон үчүн эне мындай, эне бактылуу болуш керек да. Эне деген баягы сүт менен да кетет да. Сүт менен да кетет, өзүнүн сүйүүсү менен да кетет, энергия менен да кетет. А эне үйдө жакшы баягы бала жакшы боюна болуп, ал боюнда барда жакшынакай жүрүп, ал көтөрүп, 9 ай жакшы көтөрүп, анан ал жакшынакай төрөлүп, үйдө баягы 3 жыл деген бекер берген эмес да бизде. 3 жылга чейин үйдө отуруп алайытчы. Азыр биз 3 күн отурбайт баягы. Туурабы? 3 күн отурбай төрөп салып кетип калып атышпайбы? Ошентип мээрим бергиле дептир да. Советтер Союзунда деле биз үчүн аябай кам көрүшүптүр да. 7 ай болгондо декретке чыгарып, андан кийин 3 жылга чейин отургула деп акча төлөп берип, анан ошо үй-бүлөнүн баягы баланын, эненин бул жакшы шартта өсүшү бул эркектин милдети да. Эркектин милдети. Ошондуктан аял да, эркек дагы баланын үчүн баягы өзүнүн баласы жакшы болуп өсүп, эчтеке мына өзүнө проблема түзбөш үчүн биз деген бала пайда болгон күндөн баштап аракет кылышыбыз керек экен да. Анан кийин таң калып калабыз да, бул кайда балам байдан чыкты, эмне үчүн балам мындай. А бул сиздин эле. А бирок мындай болуп калат да. Таарынган эне, өзү таарынычта жүргөн эне баласын оңой эле таарынтып алат да. Анан кийин таарынтат дагы, анан ал баласын өзүнүнкүн таарынтат. Ошондой боюнда мындай цепочка катары кетип атпайбы? Ал деген ошол толкун менен бири-бирине эле кетип атпайбы? Ошо жети атага чейин кетет да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү ата эне ошону ойлонуш керек экен дагы. Ооба. Ошон үчүн мен бүгүн балдарга эмес, бүгүнкү күнү мен ата энеге кайрылгым келет. Кайрылыңызчы азыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Мен ушул бүгүн баланы тарбиялап ата энелерге кайрылгым келет да. Ата эне балдарга көңүл бөлүш керек. Тиякта той-пойду кое тургула, бияктагы аш-пашты кое тургула. Биринчи үйүңөрдө балдарга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Аларды караңыздар, бүгүн ыйлагысы келип атыптырбы, сүйлөшкүсү келип атыптырбы, сиз менен жолугушкусу келип атыптырбы, чогуу отуруп тамак ичкиси келип атыптырбы, эмне деп айткысы келет экен, эмнени жакшы көрөт экен. Мисалы үчүн биз айтабыз да, балабыз мисалы үчүн мага фортепиано алып бериңизчи, мен ойнойм десе, ай жөн отурчу дейбиз да. Сен кайдагы биз укум-дукумда фортепиано деген жок. Ага акча жок. Ошондуктан балдардын биз баягы угушубуз керек да, балдар эмне каалап атканын угушубуз керек да. Эң алгач. Анан эң алгач ошо балдар менен сүйлөшкөндү, жанагы ата эненин ортосундагы сонун сөздөр сүйлөшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү биздин сөзүбүздөн мен эң бир сонун нерсени алдым да, негизи эле сүйлөшүү. Бүт жактагы терапия, эң чоң терапия бул сүйлөшүү, баарлашуу, убакыт бөлүү, анан ошол убакытты туура нерсеге бөлүү да. Бүгүн эгерде эртең балаңыз менен сый урматта, жакшы бир мамиледе болгуңуз келсе, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөн баштап сүйлөшүшүңүз керек экен. Биз көрсөтүүбүздүн өнөктөшү онкология клиникасына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Балалуу болууну самап, бирок кандайдыр себептер менен балалуу боло албай жүрсөңүздөр, онкология клиникасына кайрылыңыздар. Сиздерге жардам берүүгө сөзсүз аракет жасашат. Анан дагы биздин көрсөтүүнү YouTube'дан, Instagram'дан, TikTok'тон Аруза ТВ деп издеп, биздин каналдарыбызга, баракчаларыбызга сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Биз дайыма сиздер үчүн жакшы, пайдалуу маалыматтарды берип турабыз. Кайрадан куттуу студиябызда амандашканча саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Кийинки эфирден күтөбүз сизди. Сиздер менен Аруза телекөрсөтүүсү болду. Сак саламатта болуңуздар.